Саламатсыңарбы абитуриенттер? Бүгүн биз силердин назарыңарга билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун илим долбоору менен биргеликте иштеп чыккан жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча онлайн курсун сунуштайбыз. Бул курс негизги тест боюнча маалыматтарды камтыган бир нече роликтерден турат. Бүгүнкү биздин биринчи роликте тесттин максаты, тестке ким жана кантип катыша алат, кайсыл жерден катталыш керек, каттоодон өтүш үчүн кандай документтер керек жана тестке киргенде өзгөчө көңүл буруш керек болгон эрежелер жөнүндө кеп кылабыз. Андан кийинки роликтер негизги тесттин ар бир бөлүмү боюнча зарыл маалыматтардан, тапшырмалардын мисалдарынан же болбосо тапшырмаларды аткаруу боюнча кеп кеңештерден, талдоодон турган материалдардан турат. Ар бир видео роликтен кийин жоопторду табуу боюнча жана сунушталган маалыматты кандай өздөштүргөнүңөрдү текшериш үчүн бир нече тапшырмалар бар. Ошолорду дагы чыгарып көрсөңөр болот. Бул курсту толук көрүп бүткөндөн кийин 3W Testing KG сайтынан онлайн сынак тесттин толугу менен тапшырып өзүңөрдү сынап көрсөңөр дагы болот. Эми биз жалпы республикалык тесттин максаты жөнүндө кеп кылсак. Тесттин максаты жогорку окуу жайда окуй ала турган эң жөндөмдүү абитуриенттерди тандап алуу. Жалпы республикалык тесттин өзгөчөлүгү ал фактологиялык билимдин көлөмүн текшербейт. Өз алдынча ой жүгүртүүнү жана мектептен алган билимди пайдалана алууну текшерет. Тесттин тапшырмалары мектеп программасынан тышкары чыкпайт жана бардыгы тең мамлекеттик окуу стандарттарына негизделген. Жалпы республикалык тест кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт. Ал негизги жана предметтик тесттерден турат. Эми негизги тесттин курамын карап көрсөк. Негизги тесттин курамына 3 чоң бөлүк кирет. Бул математика боюнча 60 тапшырма, андан тышкары сөздүк логикалык бөлүмдүн ичине кирген окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча 30 тапшырма, жана эни тилде окуу жана түшүнүү боюнча дагы 30 тапшырма. Кийинки чоң бөлүк бул эне тилдин практикалык грамматикасы. Практикалык грамматика боюнча дагы 30 тапшырма сунушталат. Бардыгы болуп негизги тесттин курамында 150 тапшырма бар. Эгерде тапшырмаларды аткарууга берилген нускамаларды, барактарды таратуу жана башка уюштуруучу моменттердин баарын эске албаганда тестке толугу менен 3 саат 35 мүнөт убакыт берилет. Негизги тестти ар бир кыргызстандык окуу жайга тапшырам деген адамдар милдеттүү түрдө тапшырышы керек. Негизги тест боюнча эң жогорку балл 245. Жогорку окуу жайлардагы конкурска тапшыруу үчүн 110 баллдан, бул босого балл деп аталат, жогору алышы керек. Негизги тест боюнча эң жогорку баллдарды алган 50 адам алтын сертификат алышат. Алтын сертификат алган абитуриенттер каалаган окуу жайдын, кыргызстандык каалаган окуу жайдын каалаган адистигине конкурстан тышкары кабыл алынышат. Предметтик тесттер жөнүндө айта кетсек, предметтик тесттер жалпы республикалык тесттин курамында химия, биология, физика, тарых, англис тили, математика сабактарынан жана быйылкы жылдан баштап кыргыз тили жана адабияты жана орус тили жана адабияты сабактарынан кирет. Быйылкы жылы жаңы кирип жаткан кыргыз тили жана адабияты жана орус тили жана адабияты боюнча предметтик кошумча тесттер педагогика, журналистика, филология, лингвистика адистиктерине тийиштүү болуп саналат. Бардык предметтик тесттерди абитуриенттер өз тандоосу боюнча тандап тапшырышса болот. Бирок медициналык адистиктерге тапшырыш үчүн милдеттүү түрдө негизги тестке кошумча химия жана биологиядан предметтик тесттерди тапшыруу керек. Ал эми калган адистиктерге ар биринин ушул адистигине жараша, профилине жараша, эгерде предметтик тесттин босого баллы 60 баллдан жогору жыйынтыгы бар болсо, анда конкурс учурунда жогорку окуу жайга кабыл алынып жаткан учурда ал абитуриент артыкчылыкка ээ болот. Башкача айтканда, эгерде абитуриенттин колунда предметтик тест
тестти тапшырган 60 балдан жогору жыйынтыгы бар болсо, анда ал тапшырууга, окуу жайга кабыл алынууга көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар дегенди түшүндүрөт. Тестке кимдер катыша алат? Кыргызстандык окуу жайларда гранттык, башкача айтканда бюджеттик жана контракттык орундар бар. Гранттык орундарга Кыргыз Республикасынын, Казакстандын, Россиянын, Белоруссиянын жана Таджикистандын жарандары катыша алышат. Ошо катышыш үчүн тестти тапшыра алышат. Ал эми контракттык орундарга бардык башка өлкөлөрдүн жарандары дагы катыша алат. Андан тышкары бул ушул жарандар 11 класстын бүтүрүүчүлөрү же болбосо кесиптик техникалык лицейлердин бүтүрүүчүлөрү болуш керек акыркы курсунун. Андан тышкары мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү дагы тестти тапшырса болот. Алардын колунда сөзсүз түрдө орто билими жөнүндө аттестаты болуш керек же болбосо орто кесиптик билими жөнүндө диплому болуш керек. Азыркы учурда жогорку окуу жайда окуп жаткан адамдар жалпы республикалык тестти тапшырууга укуктуу эмес. Каттоо акысы ар бир тест үчүн 370 сомду түзөт быйылкы жылдан баштап. Тестке кайсыл жерден катталса болот? Мектепте окуп жаткан абитуриенттер, бүтүрүүчүлөр өзүнүн билим алып жаткан жеринен катталышат. Ал эми мурдакы жылдын бүтүрүүчүлөрү райондук же шаардык билим берүү бөлүмдөрүнөн каттала алышат. Катталгандан кийин ар бир абитуриентке жалпы республикалык тестке даярданабыз деген китепче берилет. Бул акысыз китепчелер. Бул китепчелердин ичинде кеңири жалпы республикалык тест боюнча маалыматтар берилген. Ошону менен бирге тесттин тапшырмалары, эрежелер бардыгы тең ушул китепчелерде жазылган болот. Дагы тест качан жана каякта жүргүзүлөөрү жөнүндө кабарлоо баракчасы берилет. Андан тышкары ар бир абитуриент тестке кирүү талонун алат. Бул талон тестке кирүүгө уруксаат берет. Тестке кирип жатканда ошондо абитуриенттин колунда маанилүү 3 нерсе болуш керек. Бул тестке кирүү талону, андан тышкары бул инсанды күбөлөндүргөн документ, адатта бул паспорт. Бирок эгерде абитуриент 16 жашка чыга элек болсо, анда ал туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып келиш керек. Туулгандыгы тууралуу күбөлүккө кошумча окуп жаткан жеринен алынган справка. Ал справкада абитуриенттин сүрөтү чапталып, сүрөттүн чекесине сөзсүз түрдө ошол билим берип жаткан окуу жайдын мөөрү басылышы керек. Дагы кошумча сыясы көк же кара түстөгү калемсап ала келиши керек. Болду, ушул гана 3 нерсени абитуриенттер өздөрү тестке алып келишет. Калган нерсенин бардыгын тең администраторлор тест учурунда таратып беребиз. Бул тест дептери, жооп барагы жана черновиктер. Ал эми тест учурунда өзгөчө тыюу салынган нерселер дагы бар, ошол жөнүндө дагы кеп сала кетели. Бул уюлдук телефон, калькулятору бар сааттар, акылдуу сааттар жана ар кандай фотоаппарат жана башка каалагандай кандай болбосун электрондук каражаттар иштебесе дагы жанында алып жүрүүгө тыюу салынат. Андан тышкары албетте шпаргалка, китеп, дептер, жөн гана барактар, таза актай барактарды дагы тестке алып киргенге болбойт. Эгерде тест учурунда абитуриенттер эрежени бузуп, тест дептерин, жооп барагын же черновикти тест аудиториясынан чыгарууга аракет кылып жатса, же болбосо тесттин маалыматтарын колго көчүрүп же сүрөткө тартып же кандайдыр бир башка жол менен көчүрүп алууга аракет кылып жатса, анда бул абитуриенттер тесттен четтетилет. Демек, бул жылы кайрадан тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилбейт дагы, албетте жогорку окуу жайга тапшырууга да мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Ошондуктан бул эрежелерди сактоо ар бир абитуриент, ар бир катышуучу үчүн тестти тынч абалда, бирдей шартта тапшырууга мүмкүнчүлүк берет. Тест учурунда ар бир абитуриентке бирден тест дептери, жооп барагы жана черновик берилет деп айттык. Жооп барагын тапшыруу боюнча маанилүү жерлерге токтолуп кетсек. Силердин алдыңарда жооп барагынын үлгүсү турат. Бул жооп барагында эң үстүңкү маанилүү бөлүктөрүн толтурууга көңүл буралык.
биринчиден абитуриенттин фамилиясы, аты так туура жазылышы керек. Ар бир чакмактын ичине бирден тамга жазылышы керек. Экинчиден, тест борборунун кодун, каттоо номерин жана тест дептеринин номеринин жазылышына жана толтурулушуна көңүл буруңуздар. Мисалы үчүн, тест борборунун коду 2 цифрасынын астында тушунда 2 цифрасы тегеректелип турат. 0 цифрасынын астында 0 тегеректелип турат. Ушундай кылып кылдаттык менен ар бир тегерекчени туура тегеректеп чыгышы керек. Эгерде абитуриент ката кетирип алса, анда эмне болот? Кантип оңдосо болот? Ар бир номерди, ар бир цифраны бир жолу оңдосо болот. Оңдоо үчүн сиз азыр слайдда көрүп тургандай, мисалы үчүн 0 цифрасы туура эмес боелгон, 9дун ордуна боелгон. 0ду боеш үчүн 0 деген цифранын билдирген тегерекчени квадрат кылып боеп коюш керек. Ошондой эле жол менен башка каталарды дагы оңдоп чыгабыз. Ар бир цифраны бир гана жолу оңдоо мүмкүн экендигине көңүлүңөрдү бурабыз. Эгерде тест тапшырмаларын аткарып жатып дагы саптарында, тапшырмалардын суроолорунда ушундай ката кетирип алсаңар, аларды дагы бир жолу ушундай жол менен оңдоого мүмкүнчүлүк болот. Демек, компьютер бул учурда квадратты туура жооп катары кабыл алат. Эгерде силер тестти ийгиликтүү тапшырып чыксаңар, анда силер колуңарга сертификат аласыңар. Сертификаттар, жалпы республикалык тесттин сертификаттары 4 түстө берилет. Бул ар бир түс өзүнчө бир категорияны түшүндүрөт. Мисалы үчүн, сары түс бул айылдык мектептер, кызыл түс бул Бишкек шаарынын мектептери, сыя көк түс бийик тоолуу аймактардын мектептери жана кичи шаарлар жана облус борборлорунун мектептери үчүн көк түстөгү сертификаттар. Бул түстөр эмнени түшүндүрөт? Кайсы учурда булар мааниге ээ? Тест тапшырып жаткан учурда тесттин тапшырмалары Кыргызстан боюнча бирдей, татаалдыгы бирдей болот. Эч кандай тапшырган аймагына жараша, же орус тилде, кыргыз тилде болобу, же кайсы бир варианты болобу, бирөөсү оор же бирөөсү жеңил болушу мүмкүн эмес. Баардыгы тең бирдей татаалдыктагы тапшырмалар болот. Бирок тесттин жыйынтыгын алгандан кийин ушул сертификаттар жогорку окуу жайга барып конкурска катышкан учурда абдан чоң мааниге ээ. Анткени ар бир адистикке, бюджеттик орундарга конкурс жүрүп жаткан учурда ар бир түс боюнча конкурс өз-өзүнчө жүрөт. Башкача айтканда, айылдык мектептер, сары сертификаттар Бишкек шаарынын мектептери менен ат салышпайт. Конкурс өз-өзүнчө болот дегенди түшүндүрөт. Демек, ушул маалыматты дагы сиздер туура кабыл алып, ушул маалымат боюнча тапшырып жатканда дагы талондорду урнага салганда ушуну дагы эске алыңыздар. Урматтуу абитуриенттер, тестти ийгиликтүү тапшырыш үчүн албетте даярданыш керек. Ошондуктан мен силерге алдыдагы даярдыгыңарда ийгилик каалайм. Мындан кийинки роликтерде дагы силерге абдан маанилүү маалыматтар сунушталмакчы. Андыктан биз менен болуңуздар.